Слово предоставляется заведующему отделом организационной инспекторской работы и взаимодействия с регионами администрации президента Кыргызской Республики Жалалову Жаныбеку Маталиевичу. Министрлер кабинетinin Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Ашырбаев Элкинбек элеген кызматынан бошотулуп, анын ордуна Жайыл районунун акиминин биринчи орун басары Алымбаев Нурил дайындалды. Тийиштүү буйрукка Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койгон. Распоряжение от 3 июня 2021 года за номером 105 об Ашырбаева Эты. Освободить Ашырбаева Элкинбека Токтугоновича от занимаемых должностей первого заместителя полномочного представителя правительства Кыргызской Республики Чуйской области. Основание представления полномочного представителя Кабинета министров Кыргызской Республики Чуйской области. Председатель Улукбек Марипов. Вторым распоряжением за номером 106 от 3 июня 2021 года об Алымбаеве. Назначить Алымбаева Нурила Джайлбековича первым заместителем полномочного представителя Кабинета министров Кыргызской Республики Чуйской области, освободив от ранее занимаемых должностей. Основание представления полномочного представителя Кабинета министров Кыргызской Республики в Чуйской области. Председатель Кабинета министров Улукбек Марипов. Актив Элкинбек Токтугоновичка сизге биринчи ыраазычылык билдиребиз. Эми бул ушул руководствонун чечими болду. Сиз ушунча иштеп өзүңүздүн кызматыңыз бар областка мындан ары дагы токтобойсуз, буюрса элдин кызматында болосуз. Өзүңүздүн кызматыңызды аябай эл журтка кызмат бирге кылабыз деген мен үмүттөмүн. Алымбаев Нурилде президенттин администрациясынын уюштуруу инспектордук иштер жана аймактар менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Жаныбек Жалалов тааныштырды. Саламатсыздарбы, урматтуу Жаныбек Маталиевич, Эркин Саткынбаевич, урматтуу жетекчилер, урматтуу коллегалар. Мен сөзүмдүн башында биринчиден ушул мага ишеним көрсөткөн Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Асан Мединовичке жана Эркин Саткынбаевичке ыраазычылык билдирип кетким келет. Биринчи ушул кызматта ээлеген ар бир күнүмдө ушул элдин кызыкчылыгына, Чүй областынын өсүп өнүгүшүнө ар дайым өзүмдүн салымымды кошуп келем деп айтып кетмекчимин. Рахмат бардыңыздарга ушул ишеним көрсөтүп. Бүгүнкү күндө Элкинбек Токтугонович көп жылдан бери ушу жерде биринчи зам болуп иштеп, көп кызмат кылып, чоң салым кылып, Чүй областынын өнүгүү өсүшүндө өзүнүн аракетин көп жасады. Бүгүнкү күндө талаптын мезгили менен кетип аткан соң мен терең ыраазычылык билдирем. Коллективдин атынан Элкинбек Токтугонович сизге ошондой эле сизге сөз берип койсок уруксат бериңиздер. Аллахтын буйругу менен жазылган тагдырыбыз менен, баягы кыргыздар айткандай маңдайыңа жасалган менен ушул Сары Өзөн Чүйдө эмгек кылдык. Сары Өзөн Чүйдүн кулунумун, Сары Өзөн Чүй үчүн күйүп дагы, Сары Өзөн Чүй үчүн дагы болгон иш аракетибизди да жасадык. Эң негизгиси албетте бул баягы ар бир кырдаалда, ар бир шартта, ар бир турмуштун ыргагы менен ар бир жерде өзүбүздүн эмгегибизди Кудайга шүгүр ак ниетибиз менен, эненин сүтү менен келген ыйманыбыз менен, анан өзүбүздүн акыл эсибиз менен, көз карашыбыз менен жана эң негизгиси ар намысыбыз менен бийик мындай элге уят кылбай эмгек кылдык деп ойлойбуз. Ошон үчүн жаратканга миң мертебе шүгүр айтып, жаратканга миң мертебе ыраазычылык айтабыз. Эми Министрлер кабинетинин Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентешевдин орун басары болуп, Алымбаев Нурил эмгектенет.
Мындай чечим өлкөбүздүн кадр маселесин жаңылоо жана аймактын мындан ары ар тараптуу өсүп өнүгүшүнө салымын кошот деп убадалады. Бул иш-чарага Чүй облусунун мамлекеттик администрациясы, район башчылары жана башка кызматкерлер катышты.